Болсо керек эмес. Мага сертификатын бергилечи кагаз. Сертификатты ham берелик бизге. Неге десек, биз бир сертификатты 5 миңден сатып алабыз дейт. Силерге бере албайбыз. Сливочный май менен маргариндин ортосу 150 сом турабы айырмасы. Сизге алып келип маргарин майды берип атат. Кана сертификат кана. Сиз эмненин этин берип атканыңызды билбей эле будан алып берип атпайсыз. Жылуубу? Бересиз бекитип турабы. Эмнеге кыргыз тилине көңүл бурбайсыздар? Канча тонна алып келдиң? Ушул 4 тонна чыгабы? 8 кызматкер ай сайын 300 сомдон төлөйт деген кайсы? 300 сомдан азыр айда 600'dan коюшту өзүбүзгө. 600 сом берсе, ал ата-эне 6 тыйынына чейин эсептеш керек. Кимиси каяка кетип атат, силер ата-энелерге ачык кылып үй коюшуңар керек. Бөлүм башчыгы. Силерде? Так, биз Ноокат районундагы бала бакчага келдик. Канча бала бар? 60. Мен канча киши келет? 52 келгендер. Азыр эмне берип атасыздар? Шорбо, шорба. Кышка карата жумалык меню. Бул кайсы жумалык меню? Сизби заведующий? Айтпайбыз. Кайсы жумалык? Ушул аптага? Азыр кайсынысын берип атасыздар? Азыр нешеби? Суп. Сар менен нан палкасы Азыр могу берип атасыздар? Канча балага дайын берип атасыздар? 52 бала. Журнал передвижение продуктов кайсы? Күнүмдүк азык түлүктүн кыймылында журнал кандай? Күнүмдүк азык түлүктүн кыймылы. Күнүнө сиз мисал берип атасыздар, мынча сахар, мынча май, мынча эт, мынча сүттү күнүнө кетип аткан журнал канекен? Азык түлүктүн күнүмдүк. Жок, азык түлүктүн күнүмдүк кыймылы болуш керек да, журнал болуш керек да. Сиз бекиткен, кол койгон күнүнө сиз ашпозчуга, башка ашпозчуга бересиз. 10 килограмм эт, 1 килограмм кум шекер, 2 килограмм картошка турабы? Ашпозчунун асмандан албайт да, каяктан алат? Ошол азык түлүктүн кыймылындагы журнал канекен? Биз менюле түзөбүз, Калькуляциячы, бир күндө калькуляция. Калькуляцияны түзбөйт экенбиз да биз. Менюге неме кылабыз, буйдалды беребиз. Анан булар эмне кылышат калат. Ашпозчу метип койдук. Канча, мисалы, бир айда канча эт сарптайсыз? Bir cumaya 8 kilo кетет. Ama bir ayda 16 18 Mamleketten bölünген akça kança? 8 8 son. aylık miktar 8 son. Aylık miktar. Ata-nelerden? Ata-nelerden 600 oldu. 600'den çok oldu. Ata-neler. Kança ata-ne? Kança balanı? 60 da bala. 60 bala 600'den çok oldu. Jurnal var mı? Ошол киреше, бухгалтериңиз ким? Бухгалтер aylık miktar. Bize bухгалтер yok. Да, сизге ким эсептейт акча? Өзүңүз. Акча кимде болду? Ата-энелер төгүп келет. Жок, ата-эне төктү дейли. Акча кимде болду? Ким чогултат акча? Акча менде болот. Ким чогултат? Банкка ата-эне токтойт дагы. Банкка барып төгүп келет. Ата-энелер комитети бар. Комитети бар. Алар төгүп келет. Анан кийин квитанциясын ала беришет. Квитанциясы мынча акча төгүлдү деп сизге квитанция. Анан эне ол тендерши бизге тамак алыш алып келип берет продукттарын. Жок, ал акчаны кантип пайдаланасыздар? Акчаны тендершиге алат, биз албайбыз. Каяктан? Колубузга тийип банктан. Банктан тендерши. Тендерш. Жок, тендер деген Айлык өкмөт алат, а? Бухгалтерия. Тендерге айлык өкмөттөн менен. Айлык өкмөттөн берет.
Тендер бул чогултулган акчаны барып эле пламя кантип алып атат? Мен азыр ишке жаңы келдим эле. Кичине аралык темет азыр жакшы элдим десем, демек Мындай болот да. Ата-эне чогулткандан счет котушту. Котушту. Анан айлык бөт деген ошол 8 сомду дагы аккумулировать этип бир счет кылат. Анан айлык бөт бухгалтери тендер ойнотот. Тендер ойноп Анан буларга продукт алып берет. Продукт Булардын алып келет биз. сан аз болгондуктан байланыштуу айлык өткөзөт. Туурабы? Туура айтып атамбы? 60 сомдон, 600 сомдон 60 ата-энеден акча чогултасыз. Туурабы? Айлык өтүн бухгалтериясы карайбы аны? Эме счетубузду төгүп беришет. Счетко төгүп берет. Анан чыгым кандай болот? Чыгымды ким карайт? Ошол акчаны чогултулган ата-энеден чогултулган акча каяка кетет? Багы эмеде эсептеп туруп ошого карап менен өткөрүп беришет да. Ким тендерге. Ким карайт деп атат. Ким дальше түшкөн акчаны ким? Көзөмөл. Акча түштү, ата-энелер чогултту, комитет акчаны банкка төгүп берди. Мына быйыл кайда алалы, ноябрь айы. Канаке квитанция? Бериңизчи. Медсестраңыз кана? Медсестра мазык. Канаке медсестра менен? Кана медсестраны бекиткен колу канаке? Ушул кетет, могул болот, бул тамакка могунча мынакей нан, 6 грамм нан берилет, кум шекер, 3 граммдан кум шекери берилет, тамакка 1 грамм туз салынат, 1 килограмм камыр салынат деген. Onda kolkolyan boş gerek de bu sefer. Şüphası da kolkolyan boş gerek. Bu aşpazcı kovun. Мына белдиңер бош, ашпозчуңар бош. Канаке ошо. Медсестранын немеси канаке? Hastaydalar boş yine ama sakın kolkolyan. Hani kitapçası yan var bunun. Aygül tane. Бул 11 ноябрга берилип атат, туурабы? Бул Мына октябрь айына 36 мың төлөп. 600 сомдон 60 ата-эненики? 36 миң, туурабы? 36 миң. Эми 36 миңден айыл өкмөт жемеси канаке? Чыгашасы канаке? Унутunu bizge vererek kvitanциясы. Айыл өкмөт Зону biz koyup koyuyoruz. 600 сомдон чогултуп атасыңар, неме? Акчаны, туурабы? Эми мунун чыгымын ким эсептейт ана? Силер билбесеңер эч ким Biz билбесе. отчет кылабыз. Кантип? Бухгалтериясына барып тапшырышат. Сиз билбесеңиз кантип тапшырасыз? Сиз мага бербейт деп атпайсыз. Жок, biz продукттарды алабызбы? Алып туруп, мына меню түзөбүз. Менюду неме кылабыз, эсептеп туруп отчет кылабыз. Менюге карап туруп. Азыркы колуңар канаке? Мына бүгүн силер муну берип атасыңар 11 ноябрга. Берди ким? Ашпозчу ким? Кантип бекиттиңер? Hazır kolkolyan. Кантип бекиттиңер? Медсестра ким? Канаке сиздин менюга толук документиңиз. Муну ким түзөт негизи биринчи эме? Түздүңүз. Бериңизчи аны. Штатта канча киши бар? Штатта 12. Алып бериңизчи штаттык белгини. Данныйлар менен алып бериңиз. Ким иштейт деди? Бүгүнкү тамакка сиз түздүңүз менюну, туурабы? 52 балага. Качан түзөсүңөр меню? Ertemen bala gelgenden balan sanesi. Бул түшкү, эртең мененки менге завтрагыңар бар? Кантип бересиңер? Эртең менен завтракты кантип берип атасыңар? Баланын канча келгенин каяктан билесиңер? Saat 9'a çelesi tepki. Ошондо жетишип калабы эртең мененки завтракты бергенге? Негизи бул кечинде түзүшүңөр керек. Силер бүгүнкү түшкү тамакты берип атканда эртеңки түшкү тамагыңар, эртең мененки тамагыңардын менюсу бүтүш керек да. Ар бир тарбиячыдан сурайсыңар да. Туурабы? Бүгүн канча бала келди, канча ооруп атат? Эртең канчасы келиши мүмкүн, канчасы ооруп калышы мүмкүн. Күнүн анализ болуш керек. Ар бир күнкүгө. Силер болсо муну эртең менен түзүп атсаңар, анан эртең мененки завтракты кантип бердиңер, кантип жетишти? Бул түзүп коюп турса, эмне үчүн ким канча продуктуну каяка берип атат, кантип берип атат, ким контроль кылат? Бөлүм башчы кылыш керек. Ашпозчу сизби? Ким ашпозчу? Чакырыңызчы ашпозчу. Маселенин баардыгы ушул жерден келип чыгып атпайбы? Муну жанагы ата-энелер чогулткан акчадан келип чыгып атпайбы? Ата-энелер эмне үчүн мамлекетке күнөө коюп чырылдап атышат? Биз акча берип атабыз. Биз акча беребиз бала үчүн. Бирок ошол акчанын чыгымдалышы
Эч жерде көзөмөл жок. Каалаганындай пайдаланып атат деп, анан ошондон чырылдап атпайбы. Анан мынтип отурса, конечно, анан кийин чырылдайт да ата-эне. 600 сом берсе, ал ата-эне 6 тыйынына чейин эсептеш керек да. Кимиси каяка кетип атат, силер ата-энелерге ачык кылып үйүп коюшуңар керек. Мына 36 миң сом чогулду быйылкы жылдын эсебинен, мына эмеге. Ноябрь айынын эсебинен 36 миң сом силерден келди. Айыл өкмөттөн 8 сомдон бөлүндү. Жалпы акча мынча болду деп туруп анан ата-энелерге ачык эл коюш керек. Ар бир ата-эне баласын алып келгенде көрүш керек. Мына 36 миң сом чогулуп турса, демек ошого кайсыл продуктуну менин балам бүгүн тамак ичип атат, эмнени жеп атат. Жашыруун информация, ушундай эле жашыруун маалыматты. Эмне үчүн билбейсиңер, эмне үчүн айтпайсыңар, эмне үчүн дебейсиңер? Кана ата-энелер менен быйылкы жылдын эсебинен, ушу 2021-дин эсебинен канча жыйын өттү бар, канча жолу отчет бердиңер ата-энелерге? Мына ушул чогулган 600 сомдон акча болчу. Протокол бар? Бир жолу, Протокол кана? Алып келиңизчи протокол. 17. Siz kim фамилияңыз азыр? Арынбаева. Айгүл. Не дайымсыз? Паспортыңыз? Кайсы документиңиз бар? Сиздин Арынбаева экениңизди тактай турган азыр. Сакнешкам бар. Бериңизчи. Силердики ким фамилия? Мен Ташбалтаева. Ташбалтаева. Дилрабу, Мархаба. Мархаба? Ташбалтаева Мархаба, ашпозчу. Санкеншкам бар. Санкеншкаңыз кайда? Биректерде турат да. Алып келиңизчи. Сиздики? Мен Мадусманова. Мадосмонова Дилфуза, А сиздики ашпозчу деп жүрөт го, сиз көмөкчүмүн деп атасыз. Жардамчы ашпозчу. Аткарган кызматы ашпозчу деп жүрөт. Дилфуза сиздики, туурабы? Жардамчы ашпозчу деп жазылат да кайда. Ташбалтаева Дилбара менен, Дилрабу менен Ташбалтаева Мархабо бир туугандарбы? Олар убактылуу да. Экөөсү. Эмнеси Окей. убактылуу? Көмөкчү жүрүшүгө алдым. 12 саат аз эле 05'та. Каякта бул киши азыр? Бүгүн баласы ооруп калып келип. Келди. Келдиби? Балам ооруп деп. Кай жерде? Şu жерде. Чакырайын. 17 кишиңиз бар азыр. Азыр канча киши иштеп атат? Азыр бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бакта эле иштеп атат. 17. Чыгарыңызчы. Чыгарыңызчы Азыр манан şu отпускеде мен. Медин önünde отпускеде. Тарбиячы. Yani барлыгы şu жерде. Буйругу кана. Эмгек өргөсүнө кеткен Кутмединова Нургүлдүн буйругу кана. Бар. Буйругу менен 17 кишини чыгарыңызчы азыр көрөйүн. Ата-энелердин акчалары кеткен эмелер, бүгүн жалпы эме көрүп коет да. Ата-энелерди чогултуп эле жалпы жыйын мындай болду, андай болду, биз мындай карайбыз, дегендей карайбыз дегендер жыйын. Протокол общий эле. Жылдын башында марттагы Жылдын башындагы эле март айында өткөн болду ошол немеси. 600 сомдон тиги тамак ашка чогултсун деп милдеттендирилет, баягы жылдын башында. Анан 2 балага айыл өкмөт тарабынан тамак аш акы 600 сомдон төлөп берилсин деп. 2 бала бул бага көрөрү жок, мүмкүнчүлүгү жок деген, туурабы? Айлык төлөмдөр айрым 15 сом кечиктирилбей төлөнсүн, башка 8 кызматкер ай сайын тамак ашка 300 сомдон төлөп беришсин деп 8 кызматкер. Бул бала бакчанын 8 кызматкеринин балдары бар да, ошон үчүнбү? İşte atkан, bala bakçanın 8 kızmatkeri ay sayın tamak aşka 300 somdan төлөп беришсин деп атпайбы? Балдары бар. Балдары бар бул жердеги. Кызматкерлердин өзүнүн балдары бар. Алар 300 сомдон кошумча төлөп берет, туурабы? Ар бири. Bitti hazır. Hiç kim balası yok. Bir de meniki var. 600 som төлейм. Тамакка 600 сом төлөйсүз. Айына. Балаңыз бар. А 8 кызматкер ay сайын тамак Özümge aşka. hem төлейм. Özümüzge hem tölerimiz. Özümüzge hem төлейміз. 8 kızmatkeri ay sayın 300 somdan төлөйт деген Hazır кайсы? 300 somdan hazır Ayda 600 somdan. 600'dan koştu. Özümüzge. Өзүңүздөр бул Balamla bir nimege ötküzdüm 600 somdan төлейм. азыр жаңы бошону деген протокол. 600'dan tölerimiz de. Таш болот, Мархаба. Жаш муун.
Азыр аянабы Азыр аян. Мурда жаш болду. Başı da. 11.04, 11.01, 22 ha? Молдосманова Диларуза. Ha, Dilfuza bu. Dilfuza. Nokat rayonluk bölge medisinaları oldu. 22. yıl 10.11'e. İşte ruhsat sebepler. Qancha so'mdan berib, mana basib beradi sizlarga vrachlar. O'zimiz analiz topshirsak bekir. Negizi analiz topshirib borganda qancha so'mdan olishadi? Bermagan bo'lsangiz. Topshiramizda tekshirib qo'yamiz yo'l bir yilga. Kabul sayını tutaslar. Bu айлык buni айлык төлөмдөрдү айтып атасак, бала бакчанын 8 кызматкери ай сайын тамак ашка 300 сомдон төлөп беришсин. Бул эмне болгон 8 кызматкер? Жок, эмне болгон 8 кызматкер? Баягы тендерmi? Şu kimler bunlar? 8 kısmet. 8 xizmatgari, 3 tarbiyachi, 2 aşpozchi, men, anan men. O'shunday 2 jardamchi tarbiyachi, 8 ta. Kechgacha shu yerda bo'lamiz. Жок, 300 сомдон төлөп беришсин кызматкери ай сайын деп атпайсыз. Ким төлөйт? Өзү төлөйбүз. Биз төлөйбүз, бирөөбүз барып төлөп келебиз. Şimdi nege tölet tutat? Эмнеге төлөп атасыз? Тамак ашка. Тамак ашка. Сиздин бир балаңыз бар. Азыр жок. 600 сом төлейм. Азыр жок. Hozir bor. Bular özleri için төлeytken. Özleri bir şeyde koşa tamaktanat da. Yeganimiz uchun Tushunki nemeni bir tamakты jeybiz da, shu yerdan uyga borib kelamiz. Өзүңүздөр кызматкерлер. Анан ошого дагы кызматкерлерден ак аласыңар. Ооба. 300 сомдон, эмне үчүн 600 сомдон төлөйт? Hozir 600. 600 сом. Ular 3 mal tamak jeyip balдар. 3 кана жазуу. Kızmatkerler biz 300'den özür Жок, кызматкерлер 600 сомдон төлөп атат. Эмнеси? balasına төлөp. Yo'q, mana yangi nimani zakonni aytyapti. Hozir 600 dan bo'lib qoldi, yoshini aytyapti. Canım 600'den kılıp. Yok, bu nece balasına töle odatta 600 som kakatene katarlı. Sizler özünüzдөр abet kılasızlar da bir gana mal. Oşon üçün 300 somdan töleyiz de düşündürseniz. Өзүңүзгө канча төлөйсүз? 300 сом төлөйсүз. 8 кызматкер. Эмне үчүн 8 кызматкерлер төлөйт дагы 17ден? Калган эмне кылат? Ичпей. Onlar da 4 saatdan da bana 05 stavkalar. Abet geçen turbaydı. 12'de ketişi. Ичпей кетип калат деп. Кана эми жана токтом гана ата энелердин жыйыны канакен. Бул март айындагы токтом экен, мен түшүндүм мына 1 март 2021 жыл. Бу жерде милдеттендирип атасыздар. 600 сомдон айлык акы чегиме тамак ашка төлөнсүн, чечилсин деп атасыз, туурабы? 2 балага айлык өкмөт тарабынан 600 сомдон акча төлөнсүн деп атасыз. Айлык акы 15-ден кечиктирилбей берилсин деп атасыз. Ата энелердин жыйыны гана эми ушул 600 сом акчаны сиздер алдыңыздар. Мен бердим. 36 000 сом квитанция келди. Мына 36 000 сом төлөндү. Эми ошол 36 000 сомду силер каяка жумшап атасыңар, кантип жумшап атасыңар? Tamam aşkı. Эми кана ошол айлык өкмөт ошо берип аткан ата эне, айлык өкмөт бардыгына чогулуп туруп Nakladları var, atçot kılat. жыйын ошонун немеси канаке ачыкталган, кагазы канаке ата энелерди жыйнап, урматтуу ата энелер, мынакей сиздер 600 сомдон берип атасыздар. Өзүңүздөрдүн балдары үчүн рахмат сиздерге. Эми ошол акчаңыздардын чыгымы боюнча биз сиздерге отчет берип коелу. Бизде жашырган эч нерсе жок. Мына биз ушундай жака чыгымдайбыз деген. Канаке ата энелердин. Жок да, жыл бүтүп атат. Жыл бүтүп атат. 36 000 сомго эмне алып келип атасыңар? Айлык 36 000 сом акчага эмне берип атасыңар? Эмне алып келип атасыңар? Канаке журнал кана. Ошол азык түлүктүн күнүмдүк чыгымдалып аткан журналы канаке. Сиз канча берип атасыз? Сиз башчысыздар, туурабы? Бала бакчанын башчысыз. Ашпозчуну чакырасыз дагы сизде журнал болот. Күнүмдүк азык түлүктүн кыймылы деген. Анан ошол жерде сиз жазасыз ар бир күндө. Ашпозчу мен сага бүгүн 8 килограмм эт бердим. Бул келди. 10 килограмм картошка бердим бир күндүк тамакка. Сиз берди дейсиз, бул алдым деп туруп кол коет дагы ошонун эсебинен анан тамак берет. Туурабы? Эми сиз ашпозчуга канча берип атасыз азыр?
Mına бүгүnkү тамагыңызга канча эт бердиңиз? Канча картошка бердиңиз, канча сахар бердиңиз? Жок да, кыймыл жок. Значит, сиз каалагандай берип атасыз, туура? Аны ким көзөмөлгө алат? Сиз өзүңүз эле билип атпайсызбы? Жок, немеге өлчөп беребиз баягы парабызды тартып. Өлчөп бергенимизди сиз оозуңуз менен айтып атасыз. Мен сиздин оозуңуздан чыккан сөзгө ишенбейм. Мен кагазга ишенем. Туурабы? Канча акча кетип атат, кандай болуп атат, бүт бардыгын өзү прозрачно жазып туруш керек. Бул жашыра турган нерсе эмес да. Раз ата-энелерден чогултуп аткандан кийин, айлык өкмөттөн алып аткандан кийин көрүнүп туруш керек да. Ким алып келет тендерди? Продуктуну ким алып келет? Адахан деген тендерге болгон ишкерибиз бар. Башка өлкөдөн алып кетип алып. Канча катышкан эмеге тендерге? Айлык өкмөттүн ошол тендерине канча компания катышкан? Кийинирээк келип алмадык ишке. Билбейдигем. Тендер өткөндө да Ким өткөрөт? Айлык өкмөттүн бухгалтери деген хам бий болот. эмеден кошот, бала бакча эмеден кошот. Жок, бала бакчадан кошкон үчүн атам. Сиз айлык өкмөт катары, айлык өкмөт башчысы катары бухгалтерия билет деген нерсе өтпөйт. Сиз башчы катары жоопкерсиз. Бухгалтерия сизге башчы. Ар бир тыйындын кыймылын сиз күндө тургузуп алса айтышыңыз керек. Бул тыйын бияка кетти, бул тыйын бияка кетти, туурабы? Жөнөкөй эле нерсе. Контроль жок, мен жаңы келгенде ушинтип эмес. Канча мына быйылкы ноябрь айына, азыр ноябрь айына канча эт алдыңыз? Тендер боюнча канакей эти бар? Наклад. Тендерimiz ötelek yani. Tender ötelek. Себеп? Bilmem ötürüyor. Жума күнү өткөрүп берип туруп. Берип берип турат үчөө катышты деген үчүн кандай элек биздер мен кече Бүгүн ноябрдын Biz sentyabrga чейин атып бүтчөкчү болгонбуз. Октябрь, ноябрга tender ötelek. октябрь айыныкы да койду. Ооба, тендерчи өзү эле мындай продукттар ташып атат. Бекерден. Ал өзү эле алып келип берип атат силерге. А эмне тендер өтпөй жатканда эмне себеп? Ата-энелердин акчасы чогулбай атат. Жок, жок. Ноябрь айына 36 миң. миң. Ноябрь айына 36 миң берип атпайсызбы, туурабы? Ишкан канеке? Октябрь айы. Ноябрдыки эми 15 жума күнү тендерге берип турам. Ноябрдыки эми. 36 миң. Канеке? Тендер эмне өтпөйт, эмне проблема? Акча турат. Айыл өкмөттөн 8 сомдон бөлүп атасыңар, туурабы? Ар бир кылып. Акча бөлүндү да, тендер эмнеге өтпөйт? Кантип берип атасыңар? Кантип алып келип берип атасыңар? Мен жума күнү эметтим, жума күнү бериптир тендерге. Бирге кайра бала бакчанын жетекчиси мен. Айыл өкмөтүңөр кайда? Жакпы? Жакын жерде. Этиңер азыр накладный алып келгилечи ма? Ноябрь айына канча эт келди? Ноябрь айына накладный берген. Жок, октябрь айына. Октябрь айына эми берген жок. Аныкында Сентябрь айыныкы бар. Каякта? Сентябрдыкын бериңизчи. Барсыңбы? Этиңер ошол жерде сактап алып? Иә. Sulayli, nimali, okçelandır aslında. Sana kılıyor, güzel koyamız. Бул деген силердики. Бул азыр морозильник эмеспи, туурабы? Туурабы? Найки koysa müzlep dengirep koyar. Жа, эт менен бул продуктылар бир жерде сакталыш керек өзүнө. Şu nima turan xolos. Жок, кантип бир жерде сакталат? Сиз ашпозчусуз да. Анан кантип мына продукттар кантип ушул жерде бардыгы бирге турат? Ошондой көрсөтүлгөнбү? Маркировка кана? Ичинде продуктуга болгон маркировкаңыздар кана? Мына майыңыздар турат. Мунуңар этиңер бардыгы бир жерде, мунуңар турат. Муну качан кетти? Keçay. Keçay nimadan qo'ygan? Анан эмнеге кармап атасыздар? Nima keçay nima? Бул кечеги. Birga almashtiramiz. Канаке, аны качан алмаштырасыз? Hozir ovqat pishgandan keyin. Эртең менен тамагыңыз. Ertaga Эртең менен киме канаке алып койгонуңар? Канча граммдан берип атасыңар? Эртең менен канча грамм тамак берип атасыз? Канаке сливочный масло. Сливочный масло көрсөтүлөчү? Кана мына накладной сертификат канаке сливочный масло деген эмесин көрсөтүлөчү? Канча килограмм сливочный масло? Da olib sutga beramiz sizga. Yo'q, qancha kilogramm? 5 kilo yozib. Qancha protsent uni olasizlar? Qancha protsent may olasiz?
стандартта канча процент болуш керек? Бала бакчага бериле турган майлуу. 10 граммдан берилет да. Жок, граммын айткан жок. Процент канча болуш? Майлуулугун айттым. Бул кайсы процент деген? Канча процент могул майдын майлуулугу канча процент азыр? 11% болсо. Канаки. Болсо керек эмес. Мана сертификатын бергилечи кагаз. Сертификаты ham берелик бизге. Неге десек биз бир сертификатты 5 миңден сатып алабыз дейт. Силерге бере албайбыз дейт. Тендерщик. Азыр вообще кашасыңар го. Бул не деген айлык? Мына накладной сентябрь. Мунун ичи эмне? Мунун ичи бул жана колхоздун эле базары болот. Этиңер бир, майыңар бир, сүтүңөр бир, жумуртаңар бир, баардык. Маркировка канаки холодильник ичинде. Ар бир сакталуу боюнча маркировка бар да, туурабы? Кана маркировка? Вай номер кырап түшүп калат да. Жармастырсың калат. Ама этти муздап катып калат. Жогору алып коюлат. Эт өзү муздакта туруш керек да. Силер күнүн чыгарып турушуңар керек да, туурабы? Эттин өзүнүн сакталышы ушул да муздак жерде туруш керек. Эми азыр силерге эт алып келиптир. Кана накладна эт. Канча эмес? Жок, онуки жок. Анан кантип тамак берип атасыңар? Октябрь айында жок болсо, ноябрь айында. Мен бербейт экен. Жок, эмне үчүн силер жазбайсыңар? Жазып атабыз. Бала бакчанын жетекчиси катары эмне үчүн айыл өкмөткө, акимге, областка жазбайсыңар? Мына бизде тендер өтө элек. Бирок мага продукты келип атат, ушинтип алып келип берип атат. Эмненин негизинде? Мен эмненин негизинде муну расход кылам. Эртең жооп берип калышым мүмкүн. Мен ошон үчүн алдын ала сиздерге эскертип коюп атам. Айыл өкмөт, аким, губернаторлор силер кыймылдагыла, эртең мага таяк башыма тийбесин, мен өзүмөн жоопкерчиликти алып коеюн. Канаке катыңыз. Тендер өтсө биз Тендер өткөндүгү жөнүндө кимге бөлмө бердиңиз? бизге айтканбыз да, канча жолу бар. Районо барбы? Бул кайсыл айда? Сентябрь айы. Сентябрь айы. Канча эт пайдаланасыз бир айга? Ошо 32. Акыл болот, бала санына карап да, келмегенине карап туруп, анан салабыз да, эмнеге карап. Жок, мен түшүндүм. Канча эт пайдаланасыз бир айда? 32 килограмм. Бир күндө сиз 8 килограмм берем деп атасыз? Жок, бир күндө 8 эмес, 1 кило 680 грамм. Алпыш бала толук келсе. 100 сом эмнеси бул? Гречка экен. Так, мясо говяжье. Нарко. Мясо говяжье, а? 420 сом. Количество? 3 килограмм. 30 болсо керек. Бул кандай? 3 Жок, килограмм. бул менен 8 кызматкерлер рабочий деп турат. Мына ол менен. Ошо балдар. Кана келдиңиз? 36-70 тонна. Жыла бүткөндө ошону эсептейм. 36-70 тонна. 16.550. Бул эттин алып келди, сизге берди сертификаты кана? Сертификаттары aldым. Sizge ettin alып келип бердим. Өлүне биттикин айтпайм. Өлүгөн малды алып келип. Мен өлгөн малдын этин алып келип бердим. Сизге 420 сомдон деп жаздым. Сиз кабыл алып атасыз жетекчи катары. Оюңузга алып анан ошол этти балдарга берип атпайсызбы? Кана сертификаты кана? Сиз эмненин этин берип атканыңызды билбей эле будан алып берип атпайсызбы? Сиздин жоопкерчилигиңиз да. Бул балдарга бергенден кийин балдар отравление болуп калса, башка болсо жоопкерчилик бар сиз да. Туурабы? Анан каякта жоопкерчилик? Сиз өзүңүз үчүн ишке так болушуңуз керек да. Мунун баардыгын тактап, ар бирин коюп алып, анан айтышыңыз керек. Тендершке айтышыңыз керек. Мен этти кабыл албайм, кечирип коюң. Сертификатым жок болсо, тендер ойнотула элек болсо, башка болсо мен каяктан алам? Деп анан ошону айыл өкмөткө, акимге маселени коюшуңуз керек деп. Районго коюшуңуз керек, укпай жатса, ушундай болуп атат мынакей менде деп. Эми акчаны төлөп койгонуңуздан кийин балдарга төлөсө дагы эле болбойт экен да. Ата-энелер тополон кылат экен. Анан сертификат алып кел десем, баарын Ата-энелер ошон үчүн тополон кылып атат. Каякта?
Сиз майыңыздын канча экенин билбесеңиз, канча процент экенин билбесеңиз, бул сливочный майбы же маргарин майбы азыр каяктан билесиз? Мына майыңыз турат 5 килограмм деп атасыз. Бу жерде 5 килограмм деле май жок. Баардыгы эле билебиз да, туурабы? Эмненин майы бул? Мына иттин майыбы, койдун майыбы, эмненин майы? Сиз кантип муну азыр тастыктайсыз? Маргарин майды, мисалы, сливочный май менен маргариндин ортосу 150 сом, туурабы, айырмасы. Сизге алып келип маргарин майды берип атат. Сиз аны общий тендерден айыл өкмөттүн бухгалтери уруп атат, мисалы. Ошол акчадан келди мына мунунчага деп. А сизге маргаринди алып келип берип атат. Бирок кагазда сливочный май. Ким жооп берет ортодогу акча? Ишиңер эчтеке иш жок болор акча. Кагаздын бирөө да туура эмес. Азык түлүктүн сакталышы, башка деген маселе бирөө туура эмес. 17 кишиңиз чыктыбы азыр? Бүгүнкү күндө турган азыр иштеп атат. Мына экөө, үчөө, калган. Чүрүң. Ол чачыктарыңыздын маркировкасы кандай? Onun üstünde turat kol şolda. Kaysi? Tamgalarga karıp dururlar. Yo менен ким алат? Yo тамгасында ким бар? Onun küçüğün gitmeden. Жок, ким бар ошо? Бул кимдин, мисалы, мен келдим мынакей 60 чачык сизде туруш керек азыр. Туурабы? Канча чачык турат? 60 парты. Кана, эсептеп чыгыңызчы. 60 чачык туруш керек. Эржандыкы Эржан деп маркировка менен туруш керек, туурабы? Эржан келет ушуну менен ачынат, могу менен, туурабы? Канаки. Yo деген эмне бул? Ким? Ие деген канаки ошто. Yo'ga keldi. Yo'dan kim oladi? Yo'dan kim oladi? Markirovkalar turish kerak taqdir. Qancha bolalar o'zdirildi? Qayerdan jo'nat qoldi? Bu hozir nima suv bor bunun ichida? Suv bor. Qancha jo'ni jo'nat qoladi? Kechgacha yurishadi, 3 oy. Shu yerda. Tualetdan qaytganda. Buga kim bo'ladi? Bolalar ko'zi ko'p qo'yadi. Buni suvga bola qancha jo'q? Qo'l yuvib qo'ymish. Buni qishdan bo'ladi. Bo'lgan o'sha 2 mobilniga hozir. Tishdan bor ular tez Yo'q, suv ichimdagilarni. Buni o yerimda, o'sha yerga bola qancha berib hozir qo'lini yuvib ketadi. Buni o yerga men hozir 5 minut turganda butun tomon. Ular bayağı домашний kiyishadi. Zaten zemine qanday? Uçurumga o'tasizlar. O'qib otasizlarmi? O'qib yaxshimi? Tamoq qilsanglar to'qmi? Tamoq berib o'tami? Ece uçkan jo'q bejekinga? Jiluvi? Ishga yo'qsizlarmi? Bular qanday bo'lsa aytchi. Kim yatadi? Qaysi guruh qushlarmi? Yatqanda. Qancha jo'la almashtirasizlar shu? Qancha kunda almashadi? Bir hafta. Bir haftada Har juma kuni jula. Vrachni qaysi joyda? Juva turgan joy. Sheshitlar qaysi yerda saqlanadi? Zapas sheshet.
Шкафта запастар. Қана мұны шешей. Запас қайсы жерде? Артта сақталып қалса? Шкафта. Ол қыздар азыр ушул жерде отырабы? Жоқ, бұл қыз келген жоқ. Бүгін келмем? Жоқ. Бұл қанша жашта? 4-5. Бұл жерде қанша жашта балдар? 4-5 жашар. 3 жашардан бар. Берді бірін ошо жерде дитсакта. Бир эле немеге кармайсыңар? Группа тайпага бөлмөй жүрүп. Бөлөбүз. Канча тайпа? 3 жашар 4, 5 биякта. 5 жашар. Азыр жата тургандар буларда турабы? Бул балдар. Кана келген. Маркировка кана балдар. Маркировка сүрөттөрүн жамасы. Муну кыз ушу канча жашта? Неме? Бем 4-5 жашар. Кана ки? Ну, мякта турат. Шахар. Луиза. Луиза? Луиза, кеп кызым. Канчадасың? Қанша жашқа шықтың? 3-кө. 3-кө чыктың бул Луиза? Чоң кыз болуп калган турбайсың да? Бул сенби Луиза? Я. Сенби? Сулуу кыз экенсиң, а? Молодец. Жакшыбы баары? Үшүгөн жоксуңбу? Курсак токпу? Окуп атсыңарбы? Окуганды үйрөнүп атасыңбы? Я. Аптечканы. Тарбиячы? Жардам чыкар. Бул жерде экөө турабы? Саламатсыңбы? Кандайсың? Жакшы. Үшүгөн жоксуңарбы? Курсак токпу? Эжеге урушкан жокпу? Окутуп атабы? Үйрөнүп атсыңар, окуган жоксуңар? Жаздырып атабы? Сүрөт тарттырып? Окуу планын кайсы менен өтүп атасың? Балалык. Календар планган. Бүгін қайсы оймен өтеміз? Конструирование болды. Қайсы оймен өтеміз? Конструирование зайчонок. Художественная литература. Орыс тілде өтесің мысалы? Орыс тілде. Балабақша орыс тілде. Уклонно. Орыс тілде. Сіз тарбиячы. Білімеңіз. Жоғарғы. Қайсы? Биология. Беріңізші. Диплом. Бар ма? Қана заедеші. Диплом беріңізші. Бұл бағы отпуске шығып кеткен ордын ештен. Не деген концерт бұл? Айлып бұл. Не деген тәртіп бұл? Қандай тәртіп бұл? Қантып беріп қойып та сіз балдардың әңгімесін отпусқа шығып кеткен ордын?
Бул азыр план эчтекеси жок. Канакей окуу планыңыз кана? Мунун өткөрүү боюнча өзүңүз даярдаган план канакей? Жок, азыркы бүгүнкү боюнча планыңыз кана? Ким бекитет муну? Мен 1.19.2020 да? Эмнеге саябат атасыздар? Мына түнге тескеракта. Эме болбой атабы? Балдар үшүп алсын деп ичине жылып. Жылыталбай жатабы? Орус тилге көбүрөөк басым жасайсың. Ооба, элдин жамааттын эмесин. Окутуу. Кыргыз тилинде жоноктор жокпу? Мыналардан башка кыргыз тилинде кыргызча жоноктор бар да балдарга берет. Эмнеге жалаң эле орус тилинде кое бересиң? Оформление кылганда ким карайт? Көркөмдүк жагын өзүңүз бересиздер, бекитип турабы? Эмнеге кыргыз тилине көңүл бурбайсыздар? Канакей? Көңүл бурулганы канакей? Муну окуучуларды, окутуучуларды силер ушинтип эле ала бересиңер. Так, 5 киши. Бул жерде азыр тарбиячы. 6 киши. Эмеси кана жардамчы тарбиячы? Бир жагында 7 киши. Так. Сиз менен 8 киши. Калганы? Сезондук от жагуучу немеде? Кечинде калат ол. От жагуучу кайда? Кароолдар кечинде келет. 9 киши. От жагуучу азыр жакпайбы? 2 кароол бар, жагат. Азыр жакпайбы? Күндүз үй жакында коёду. Кайда? Жагып кетет. Rayona geldi. Hadi rayona geldi. Kança kömür? Bir yılga kerektөөңүздөр kança kömür? Kança? 4 tonna. Kança alıp verdi sizlerge? Yok. Kança tonna alıp verdi? Ушул 4 tonna чыгабы? Кана накладно? Siz 4 tonna... Айлык mı? Kana kim? Kim buğa kepildik verir az 4 tonna kömür var da? Kömür kaycaktır. Bakın, ne için bunday kömür alasın? Teknik zadanya gana, tızlı gana ki. Misal sizler hazır tenderge koyup otasыңар да. Tenderge koyup otkanda sizler tapşırma berесиңер. Буйруктманы sizler бересиңер тендер. Мага мынча калорийностагы, мынча көлөмдөгү монда көмүр керек. Тендерчик ошого катышып анан алат. Канакей, техник задание кандай? Өкмөт өзү эле катышып алып берет бизге. Азыр ушуну жагып атасың. Начар көмүрдү. Начар көмүрдү. Арасында заң бар. Бул 3 сом болсо керек эми. Шы да.
Kanança falan 60 falan demesi yok. Bir cumada bir oluyor. Saktalgan şey yapın. Bu hazır sıkılat bravo. Bu üstüne getir. Üstüne özün çok olur. Aslına özün çok olur. Buna gel. Bunu aslına getir. Bunu üstüne getir. Bravo. Neyse. Bunu aldına getir. Vardı. Cazlık kapları kenar. Bunu üstüne getir. Bunu üstüne getir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nereden çıktık? Siz hazır bardağını çıkargan günde de 60'lı bana çıkar beri almayısınız hazır. Bravo. Oyunga alınız жөнү. Зачем алдап берип? 60 çıktı. Ana kanti almashtırып атасыңар жума сайын. Bir cumada jurudуңар, койдуңар, ал кургаш керек, туурабы? Ак чоң группаникини башка жаңы кылышып аткан эле. Ошого эскилерин берип барды го. Олорку баягы бир кылда болбой калды. Ошого onu жаңылашып аткан. Сиздин билимиңиз эмне? Меники Билимиңиз. Педагогиканы бүткөнмүн, анан куду бүткөн. Башталгыч класс мугалимисиз. Башталгыч класс мугалим. Ошондой айтсаңыз башталгыч класс мугалим. Барбы? Кана бүтүн. Номеріңізді беріп Отун жакканыңар 13. Bir kızım var. Çocuğum işte. Siz mana o tiri 17 kişini çıkarıp beriniz. Kana. Kana. Şu familyası var işte. Sağ olun. Arayın siz. Bakçanın avalın bilesiniz. Niçin bunday var? Бізден 3-ден ашық болсаңыз бар. Жолшы өтіп тынбай айтып отырамыз. Niçin tender ötürük tamam aşın? Октябрь айы. Тендерді айлы өкімет өтіреді. Niçin sizler gözlemeyin bilmezsin? Айлы өкімет біз өткөрген Smetалар тапшырганбыз, бирок тендер. Октябрь айы. Бүгүн ноябрдын 15 октябрь өтөлөт. өкімет біз қарап отырмыз енді оқу тәрбиесін Көмірдің кебетесин барып көрүп. оқу тәрбиесін Канча тонна көмір бул жерге керек? азыр эми булар кичине детсадта булар Көмірдің технический заданиясы кандай? Кандай көмүрдү бересиң жылдын башында? көмірді тендерді айлы өкімет айтсаң сен берке тендер 17 kişi işleyip kana 17 kişi. Бардыгы бар, өзү турат. Kana hem siz bana Олар көрсөтүңүзчү. баягы неме электриги неме экен? Укелбеди. Баягы подсобный работник бардыгы ошо жерде иштейт. Ана. Ашыкча неме жок берди. Көмөкчү. Табел жабасыңар? Жазабыз. Табел жабасыңар? Алып келиңизчи. Табелди канча жабат? Канча жабылат табел? Табелди ошол айынан жооп бериши Канча жабат? Мына азыр келдик 9 киши иштеп атат садикте. 17 киши бар экен. 17 киши штаттык расписанияда. Бүгүн азыр биздин тирүү көргөнүбүз 9 киши. Калганы канча жабат атасыңар табел? калган эми иштешип атат эми азыр Кана. айтар азыр Кана. Мугалимдер, тарбиячылары кандай? Бир тарбиячы отпускка кетсе, көчөдөн алып келип эле киргизип коюп коет. Мына азыр тарбиячы сабак өтүп атат. Бир документи жок эчтеке.
Жөн эле ошонун ордуна алып келиптир, тиги чыгып кеткен экен, отпускка алып келип киргизип. Эми отпускка чыкканда алмаштырып турушат ошондо. Жок, кантип алмаштырат? Поштасын алып келип киргизип коебу? Кандай жол менен? Документи бар. Канаке, документ канаке. Кантип оформить этпей эле азыр жөн эле көчөдөн бир келин отурат. Биолог келин. Орус тилинде балдарга сабак берип атат. Карабайсыздар, уктап жатат. Жок, биз эми жакшы эле андалып карап атабыз бардыгын эле, жана чуркап жүрөбүз, бир дагы отурган жокпуз. Кана эми чуркап жүргөн эмес, мына жыйынтыгын мына мен жөн эле биринчи эле сайтка кирдим. Мына тендер боюнча мынакей жооп берет мисалы үчүн. Азыр Калган окуу процессине ким жооп берет? Окуу тарбиячине биз жооп беребиз. Кана жоопкерчилигиңиздер кана. Мына шейшет менен камсыз ким камсыз кылат? Шейшет атенде камсыз. Атене. Канаке камсыз кылат. Камсыз болду. Группаныкын жаңылашып аткан. Текшерүүнү ким кылат? Ошону көзөмөлдү ким кылат? Ушу бала бакчанын жалпы. Бирөөнү Районобу карайбы? Жалпы жок. Канаке көзөмөл кана. Эми Маркировкалары жок. Мына тура. Үй менен алфавит 36 алфавит танган илип койгон. Болду, ошонун алгимисин илип турат. Мына өзүңүз көрүңүз. Сууну көргүлө алдагы жерде. Суунун муздагын көргүлө, баланын басып барып жуа турган бутундагы жерин көргүлө. Ушул бул биз менен. Эми мына районубуз чоң районго кирет. Анан эми балдар бакчаны ушинтип көбөйтүп иштетип атабыз, эми балдарды тартып атабыз да бул маселечи. Июль айы табель эле булат. Туурабы? Июль айын берип атабыз. Мына июль, август, сентябрь, октябрь. баардыгы бар. Сентябрь, октябрь кана табель. Буга Октябрдики бар. кет баш менен жооп берет да. Бул финансовый нарушение деген жок болуп калсачы. Бул кет баш менен жооп берет. Бар азыр. Бар болсо көрсөт да. Кет баш менен жооп берсиңер, ушулардын баардыгын текшерүүгө алышыңыздар керек. Ар бир районунда эмне кылып отурасыздар? Эми районунда 5 адам иштейт. Жок, 5 адам иштейт. Бир тынбай иштеп атабыз. Районубуз жакшы эле район, мисалы үчүн. Эми детсадыбыз 100 детсад болду. Азыр балдардын камсыз болушу 44%ке жеткирди. Эми шартты, мына шарттык айлыкты түзүп бериш керек. Антип жеткиргенде жакшы. Ал жакшы, бирок көзөмөл кана. Эми жылуулукту карап беришиңер керек силер дагы. Ушул сөздү угуп турбай. Тендерди карап беришиңер керек бар деген. Калган жылуулук жагына эмесине айыл өкмөтүнүн өзүнүн камсыз кылуу жагына жооп берет. Калган окуу тарбия программасына окуу тарбиясына биз ар коллегабыз маселени карайбыз. Эгерде тура карап кетип атабыз. Табель деген мына табелиңер июль айында табель. Сен алып берсең эмнеге? Сентябрь, октябрь. Акчалат да бугачы. Жок да бул июльдү көтөрүп чыгып атпайбы? Мына азыр кирип көтөрүп чыккандагысы мына июль айы. Айлык алат да. Жок, кантип айлык берип атасыңар аны? Жок, болбой калат да бул. Канаке, кана. Азыр алып чыгат. Жок да мына кирип издеп алып чыккандагысы июль айы болуп атпайбы? Кантип айлык берип атасыңар? Карап атабыз, көрүп атабыз, иштеп атабыз десең, кана көзөмөл кайсы? Жок. Айлык берип кайсы? Tabii.